Кыргызстанда айыл чарбасында климаттын өзгөрүшүнө туруктуу нарк чынжырларын өнүктүрүү долбоору башталды. Долбоорду ишке ашыруу үчүн Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинети Азия өнүктүрүү банкынан 40 миллион АКШ долларын тарткан. Анын ичинен 36 миллион АКШ доллары долбоорго катышып жаткан финансылык институттар банктар аркылуу агробизнес өкүлдөрүнө насыя түрүндө берилет. Эми Мөмө Жемиш багытындагы ишканалар 5 миллион АКШ долларына чейинки насыяларды ала алышат. Шарттары 10 жылга чейин, жеңилдетилген мөөнөт 3 жылга чейин, жылына 8% чен менен. Насыялар 70 кем эмес агробизнес субъектилерине берилет. 5 агрологистикалык борборлорго, 25 топтоо же даярдоо ишканаларга, 22 сактоо жана баштапкы кайра иштетүү объектилерге, 18 муздатуучу кампаларга жана тоңдуруучу камераларга. Долбоор суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигине алдындагы айыл чарба долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмү аркылуу ишке ашырылууда. Өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугу сиздин эмгегиңизден башталат. Насыя алуу үчүн Айыл банктын бардык филиалдарына кайрылсаңыздар болот.